Назарыңыздарда жаңылыктардын дайындалган топтому, студияда мен Жаркынай Тургунбекова, саламатсыздарбы. Алгач жаңылыктардан кыскача. 1-июндан тарта бардык иш кагаздар санариптештирилет. Аймакта өндүрүш тармагында өсүштөр байкалууда. Алгач расмий кабарлардан. Ысык көлдүн тургундары эми пляждарга тоскоолдуксуз кире алат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Ысык көл облусунун калктуу конуштарынын тургундарынын пляж аймактарына кирүү укугун камсыз кылуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Муну менен 2022 жылдын 1-июлунан тартып Ысык көл облусунун жергиликтүү тургундары көл жээгиндеги каалаган пляжга кирүү укугуна ээ болот. Ысык көлдүн табияты Кыргызстандын азыркы жана келечектеги муундары үчүн таберик энчи болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө Ысык көлдөгү көптөгөн курорттук рекреациялык объектилер, санаторийлер, пансионаттар, эс алуу үйлөрү, коттедждик конуштар, тосмолорду орнотуп, калктуу конуштардын тургундарын пляжга киргизбей жатат. Буга аймакта жайгашкан калктуу конуштардын тургундары нааразы болууда деп жазылат маалыматта. Алардын экономикалык жана социалдык кызыкчылыктарын коргоо, пляждарга эркин кирүүсүн камсыздоо максатында аталган документ кабыл алынган. 2022 жылдын 1-июлунан тарта тапшырмалар президенттин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө, райондук администрациялардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларына, балыкчы, Каракол, Чолпон Ата шаарларынын мэрлерине, Ысык көл облусунун ички иштер башкармалыгынын начальнигине жүктөлгөнү айтылды. Министрлер кабинетине 2022 жылдын 1-августуна чейин Ысык көл облусунун курорттук рекреациялык аймагынын объектилеринин куруунун, техникалык эксплуатациялоонун жаңы редакциясын иштеп чыгуу тапшырмасы берилген. Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров Ысык көл облусуна жумушчу сапары менен барды. Облустун аймагындагы жол, социалдык объектилердин курулуштары менен таанышып, Чолпон Ата шаарында өтүүчү эл аралык ири туристтик көргөзмөгө катышат. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ысык көл облусуна жасаган иш сапарынын алкагында Каракол шаарын өнүктүрүү программасынын иш-чаралары менен таанышты. Министрлер кабинетинин башчысына жалпы суммасы 885 миллион сомдук 10 долбоор көрсөтүлдү. Ысык көл облусуна караштуу Каракол шаарын өнүктүрүүнүн 3 багыттан турган программасында бюджетке киреше алып келүүчү долбоорлорго муниципалдык базар, таштандыларды кайра иштетүүчү заводдун курулушу өңдүү бир топ пландар киргизилген. Мындан сырткары шаардын инфраструктурасын оңдоо, социалдык объектилердин абалын жакшыртуу жана жаңылоо каралган. Акылбек Жапаров белгилегендей, Каракол шаарын өнүктүрүүгө багытталган иш-чараларды аткаруунун натыйжасында жасалган өзгөрүүлөрдү жергиликтүү жашоочулар сезиши керек. Ошондой эле туристтер үчүн да заманбап ыңгайлуу шарттар түзүлүшү шарт. Белгилей кетсек, аймактарды комплекстүү өнүктүрүүдө Каракол шаары пилоттук долбоор катары тандалып алынып, иш-чарада мерчемделген жумуштарды максатка ылайыктуу ишке ашырууга бюджеттен 2 миллиард сом каражат каралган. Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине жеринде долбоорлорду ишке ашырууга 850 миллион сом бөлүп берүүнү тапшырды. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ысык көл облусундагы жумушчу сапарынын алкагында Каракол шаарындагы мал базарга барып күтүүсүз текшерди. Аймактагы ири базардын шарты жакшырып, бирок оңдоо иштери толук соңуна чыга электиги белгиленди. Акылбек Жапаров жергиликтүү бийликке, жеке ишкерлер менен биргеликте жарандарга ыңгайлуу шарт түзүү максатында оңдоо иштерине көмөк берүү керектигин айтып, мал базардын айланасын көздөн кечирип чыкты. Министрлер кабинетинин башчысы жергиликтүү бийликке жана тиешелүү мамлекеттик органдарга март айынын соңунда өлкөдөгү мал базардын абалын жакшыртып, элге ыңгайлуу шарт түзүү тапшырмасын берген. Акылбек Жапаров өз кезегинде жумуштарды аткарууга 1 ай убакыт берип, жеринде өзү барып күтүүсүз текшерүүгө аларын табыштаган. Ошондой эле Министрлер кабинетинин башчысы Каракол шаарында курулушу жүрүп жаткан башка жаңы ири мал базардагы жумуштар менен да таанышты.
Таласта Байдылда Сарногоевдун 90 жылдыгына карата эл аралык айтыш өтөт. Иш-чараны Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү, Кыргыз улуттук Манас театры жана республикалык айтыш коомдук фонду биргелешип уюштурууда. Айтыштын финалдык бөлүгү 15-16 майда Талас шаарындагы Капар Медетбеков атындагы драма театрында өтөт. Белгилей кетсек, айтыштын тандоо туру 10 май күнү саат 10:00 Бишкек шаарындагы Манас кинотеатрынын залында өткөн. Тандоо турунан жогорку упай алган 12 акын тандалып алынган. Байдылда Сарногоев поэзия майданына кошулган өткөн кылымдын 50-жылдарынан тартып эле окурмандардын калың катмарынын сүйүктүү акынына айланган. Анын Ак калбак ашуудан берген отчетум деген китептери колдон колго өтүп окулган. Сарногоевдин ырларынын ар бир сабагынан кыргыздык мүнөз, кыргыздык бөтөнчөлүктөр көрүнүп турат. Ал төкмөлөр чыгармачылыгына жакын нукура улуттук колорит менен жазган. 1-июндан тарта кагаз колдонуу токтотулуп, бардык кат алмашуу санариптешет. Кыргызстанда мамлекеттик органдар ички жана өз ара документ жүгүртүүнүн электрондук системасына өтүшү керек. Учурда айыл аймактарда документтерди электрондук түрдө жүгүртүү жана жергиликтүү жашоочуларга кызмат көрсөтүүдө иштер кандай аткарылып жатат? Кийинки материалда сөз болот. Гүлзат Токтогонова Бердике Баатыр айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы. Азыркы учурда калкка кызмат көрсөтүүлөр электрондоштурулуп, кыйла жеңил болуп калгандыгын белгилейт. Мурун биз китеп менен жазып, кол менен жазып берип атсак, азыр бизде электронный вариант менен гана справканын бардыгы тең берилет. Только ал кишинин биз ОМСин гана сурайбыз, башка эч нерсе суралбайт. Анткени база бардыгын тактап, дандап чыгарып берип коет. Андан кийинки программа бул Инфодокс. Анткени Инфодокс менен кат алмашуу, арыз мурдун колдон колго берип отурса, азыр келген жаңыдагы Инфодокс менен жөнөтсөк, алар өзүнүн адресине түздөн түз жетип барат да. Эң жакшы жери бул катты жеткизип баруу, же болбосо колуна жетип калды, бардыбы, барган жокпу дегенге караганда бул абдан ыңгайлуу жагы бар экен. Бизге ошол жагы жакты. Учурда айыл өкмөттөрдө калкка кызмат көрсөтүүлөр дээрлик электрондоштурулган. Бул аракеттер мамлекеттик кызматкерлердин жана жергиликтүү жашоочулардын убакытты үнөмдүү пайдалануусуна мүмкүнчүлүк түзүүдө. Улам биз кагазды ачып карап отурбайбыз, только компьютерден гана бизге өздөрү эстеп турат. Ошо менен иш алып барабыз, бизге абдан жакты. 2021 жылдан баштап Санарип аймак программасы аркылуу жергиликтүү жашоочулар тиешелүү турак жай жана мал мүлктөрдү электрондук базага киргизген. Бирок Санарип аймак программасынын аткарылышында айрым көйгөйлөр орун алган. Бир аз кемчилик орун алууда бул Санарип аймакка толук адамдарды киргизе албай жаткан себеби тамдар оформлениясы толук бүткөн эмес. Ошол бизге эң негизги проблема, көйгөй жаратып жатат азыркы учурда. Бирок көп эмес, бир 10-15% ошого кармалып калуудабыз да. Ар бирин айтып атабыз, оформление кылгыла деп. Алар акырындан бир айда бир 2 киши, 3 киши, 4 киши оформление кылып, өзүнүн немесине жараша алып келип бизден каттоодон өткөрүп атат. Анан кээ бир учурлар болуп атат, эми Россияда же болбосо башка чет жакта жүргөн жарандардын эмесинен өтпөй калгандар болуп атат. Аны эми убагы келмейинче аны эч ким мыйзам жолунда ал жол берилбейт экен да, башка бирөөгө ал жок учурда оформление кылуу деген. Ал эми мыйзам чегинде болуп аткан бар тең, аздан болсо дагы өздөрү оформление кылып алып келип, ал келгенде документ даяр болгондон кийин биз киргизип атабыз ал нерселерди. Бердике Баатыр айыл өкмөтү документтерди электрондук жүргүзүү үчүн техникалык жабдуулар менен камсыздалган. Иш менен интернет байланыштуу болгондуктан интернет байланышы көзөмөлгө алынган. Интернет булагы бизде өзү толук камсыз болгон. Биздин азыр бүгүнкү күндө мектептерибиз дагы, ушул айыл өкмөтүбүз дагы айыл өкмөттүн кызматкерлеринин бардыгы ушул компьютер менен жабдыкталган. Бардыгы бүгүнкү күндө ар биринде бирден компьютер менен камсыздалган да. Биздин айыл өкмөт ушу Инфодокс менен толук иштеп жатабыз. Толук өткөнбүз. Бунун айырмачылыгы өтө жеңил. Ар бир кызматкерлерге ушу кагаз иштери менен алып барууга аябай жеңил жана ыңгайлуу шарт түзүлдү да негизи. 1-июндан баштап бардык документтер ошо электрондук форматка өткөнгө биз даярбыз. Инфоком мамлекеттик ишканасынан билдиришкенде, акыркы 2 жылда көптөгөн мамлекеттик жана муниципалдык органдар тутумга кошулуп, системага 1200дөн ашуун мекеме туташып, 3 миллион электрондук документ киргизилген. Инфоком мамлекеттик мекемеси Кыргызстан боюнча жалпы санариптештирүү саясатын жүргүзүп атат.
ага ылайык баардык мамлекеттик органдарда кат алмашуу системалары электрондук вариантка өттү. Ошол менен катар эле баардык элдердин жарандардын базасы электрондук вариантка өтүп атат. Жана ал жака айыл өкмөттөр жана ошондой эле тиешелүү органдар бар каттап атышат жарандарды. Бунун эң эле жакшы нерсеси бул элге жеңилдик кылуу максатында иштеп атат, түзүлүп атат. Бейлей кетсек, 1-июндан тарта өлкөдө документтерди жүгүртүү электрондук түрдө жүргүзүлөт. Гүлжамал Багышбекова, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Талас району. Айыл чарба адистеринин айтымында өлкөдө 35 миңден ашуун асыл тукум мал бар. Идентификациялоо асыл тукум чарбалардан башталды. Андыктан Кара Буура районундагы Лушихин атындагы асыл тукум кой чарбасындагы уяң жүңдүү койлор алгачкылардан болуп идентификацияланууда. Сөз кабарчыбызда. Бул уяң жүндүү меринос койлору. Өзгөчөлүгү жүнү баалуу болуп, пандемияга чейин килограммы 300 сомдон сатылып келген. Быйыл жүндүн баасы төмөн болуп, 100 сомго бааланууда. Талас облусундагы Лушихин атындагы асыл тукум кой чарбасында 6100 баш кой бар. Фермерлерге атайын тартиптин негизинде койлор ижарага берилет. Сулуу Маймак айылынын тургуну Тазабек Аманбаев меринос койлорду баккан фермерлердин бири. Фермердин короосунда 400 баш ак кой бар. Кыргыз койлордон айырмасы жүнү баалуу болгон меринос койлору айрыкча камкордукту талап кылат. Бул ак кой, кара койдой эмес да. Кара кой мисалы живучий болот да. Ак кой баягы күн суугандан баштап жем чөп бербесең, бул жүн бербейт, анан төл бербейт. Өзүн да бага албай калышы мүмкүн да, назик болот. Сүт бербей коет, анан өзүн да бага албай калышы. Анан кой арык болсо жүн да болбойт, козсун да бага албайт. Анан ошо тойтка байланыштуу болот бардыгы. Жыл жанчыл болуп, мындай той тусту 2 чабып алсак кененирээк болот. Лушихин атындагы асыл тукум чарбадагы койлор идентификацияланууда. Негизи Талас облусу боюнча кой эчкилерге бир катагуу иши асыл тукум чарбада башталды. Азыркы ушу идентификация деп коет, пилотный кылып ушул биздин чарбага биринчи очередь ушу баштап атат. Мынакей азыр толук кандуу ишке киришти. Инвентаризация боюнча биркалап татуировка иштери башталды. Бирка ушу учет болот, действительно учет кандай кулагында кандай немеси бар, учет үчүн курулат, ошол негизи ошол учет боюнча башталат. Каттоого жакшы, бардык мисалы үчүн бир мал кошулса да ошол учет аркылуу биз толук табып алууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Айыл чарба адистеринин маалыматында өлкө боюнча 35 миңден ашуун асыл тукум мал бар. Идентификация иштери алгач асыл тукум чарбаларда жанданды. Учурда малдын санын эмес, сапатын арттыруу аракеттери колго алынган. Негизгиси бул биринчи этап, экинчи этап болуп жалпы республика боюнча баштайбыз. Ал үчүн азыр биздин ошол GX деп аталган жаныбарлардын идентификациялоо электрондук системасын толук кандуу иш башталыш үчүн тийиштүү иш-чараларды жүргүзүп жатабыз азыр. Негизи ошо санариптештер алкагында жүрөт. Ошол жаңы эле мен атап өткөн GX электрондук системасында ошол жерде каттоодон ар бир баш кирип, жергиликтүү ушул чарбанын ветеринардык адиси союлган, же болбосо башка жакка кеткен койлорду чыгаштап системага киргизип турат жаңыртып. Ал көзөмөл биздин райондук ветеринардык управленияда болот. Лушихин атындагы асыл тукум чарбадагы меринос койлордун саны жылдан жылга өсүүдө. Бул чарбада эмгектенген фермерлердин айтымында ак койдун жүнү килограммы 300 сомдон жогору болсо, баккан мээнет да какталат дешет аталган чарбанын өкүлдөрү. Бигай Масымбаева, Кайнар Ормонов, Кара Буура району. Талас районундагы кум шагыл майдалоочу заводдун иши жанданып, учурда 20 жаран иш менен камсыз болду. Мындан саатына 150 тонна кум иштелип чыгат. Ошондой эле суроо талапка ылайык заманбап техникалык жабдуулар орнотулуп, учурда евро кумдар дагы даярдалат. Заводдун бир күнү кабарчыбыздын материалында. Султан Алымкулов Алтын Газы курулуш компаниясынын жумушчусу.
Кумшагыл майдалоочу заводдогу жүктөөчү унааны башкарат. Мында 20 жаран туруктуу иш менен камсыз болгон. Анткени Кумшагыл заводдо тыным албаган жумушчулардын күчү менен ар бир буйрутма өз учурунда кардарларга жетиши керек. Биякта фронтальный погрузчик айдап атам. КамАЗдар жүктөп, Эрбун жүктөп и общий фронтальный жумуш кылып атам да биякта. Без остановки иштеп атабыз. Эртең менен 8ден баштап түнгү 1ге чейин иштеп атабыз да, ушундай да. Жумуш оңой эмес. Bir айдын ичинде 40 миң ушундай айтам. Уже биякта 1 жыл и 2 айдан бери биякта иштеп атам. Ишканада саатына 150 тонна кум иштелип чыгат. Бардык техникалар заман талабына жараша ылайыктуу болгондуктан курулушка керектүү кумдан баштап ташка чейин даяр продукция сатылат. Песокторду, бүт бардын бетондун качествосуна кызыгышат и бардык ар дайым бизден алганга аракет кылышат дагы. И азыр күндөн күнгө көбөйүп атат, ушундай ишканалар көбөйүп атат. Алар көбөйгөн сайын Кудай буйрса биздин песокторду дагы бааларын көтөрбөй, жакшы бардыгы бир баада сатканга биз да аракет кылабыз да. Ошо Кудай буйрса эми жакшы өнүгүш керек. Таласты көтөрүш керек. Таласта дагы чоң этажкаларды куруп, жакшы садиктерден, чоң садиктерден, зданиялардан көрө курганга аракет кылышып атат да көп эмелер. Ошолорго жардам бере тургандай кылып, биз жеңилдиктерди көп кылып берип атабыз да. Эми биринчиден буга чейин Талас эли только могу биздин таластын аккан суусунан ошол жактын бардыгын казып, берден биздин өзүбүздүн природаны бузуп жүрүшкөн да. Эми мынакей ушундай алтын казык строй деп мына ачылды. Бул ачылгандан бери ал жакта уже каспай калышты. Эң сонун болуп атат да. Бул болсо цемент бетон заводу. Мында саатына 600 куб бетон аралашмасы даярдалат. Учурда облустагы ирригация системалары бетондолуп жаткандыктан продукция ушул жерден даярдалып, буйрутма берилген жерге чейин жеткирилет. Мындагы бетондун аралашмасы сапаттуу болушу үчүн бардык техникалардын иши көзөмөлдө. Евро куму чыгат, мыты куму чыгат, шебин чыгат, 2 түрү шебини чыгат. Бул bir günde 10 saat иштегенде, 10 saatта 1,5 миң тонна чыгарат. 1,5 миң тонна бул Талас областка өтө чоң эме да. Сиз көрүп тургандай эле кандай тоолор турат, жыйылып кумдардан. Жакшы производительности жакшы. И жаңы бузулбайт. Жакшы иштеп берет. Заводдун ишке киргизүүгө облустагы өнүктүрүү фонддору каржылык колдоо көрсөткөн. Аймакта мындай Кумшагыл заводунун ишке кирүүсү жергиликтүү тургундарга пайдалуу жана ыңгайлуу. Курулушка керектүү бетондон баштап, кумдун түрлөрү дагы ушул алтын казык курулуш заводунан даярдалып, кардарларга сатылат. Бегай Масымбаева, Кайнар Ормонов, Талас району. Талас шаардык жаштар иштери дене тарбия жана спорт бөлүмүндө шахмат ойуну боюнча Талас облусунун биринчилиги өткөрүлдү. Бул мелдешке 4 райондон жана Талас шаарынан шахмат сүйүүчүлөр келишкен. Шахмат боюнча жаштар жана улуу муунун өкүлдөрү ортосунда мелдеш кызыктууланды. Талас облусунун командалык жана өздүк турнир өтүп жатат. Ар бир райондон командалар келген. Талас шаарынан 1 команда, 4 райондон 2 команда, ар бир райондон 1 команда, андан тышкары сборный курама команда окуучулардын Талас шаарынан 1 команда кошулду, Талас районунан 1 команда кошулду. Жалпы 35 шахматчы ойноп атат, 7 команда түзүлдү. Бул Талас облусунун биринчилиги өтүп жатат. Буга биз эмне үчүн окуучу балдарды кошуп аткан себеби, бул окуучу балдарда азыр күчтүү балдар чыгып атат бизде. Ошолордун дагы чоңдор менен ойноп, өзүнүн тажрыйбасын өркүндөтүү. Шахмат oyunu Талас облусунда жогорку деңгээлде мелдеш өткөрүлбөй келет. Бунун бир себеби башкаруучуларга айлык төлөнүп, шахмат секциялары иштеп турса, жаштардын кызыгуусу артат дешет спорт чеберлери. Тилекке каршы биздин Кыргызстанда ушул акыркы 20-30 жылдын ичинде бул шахматка көңүл бөлүнбөй калды. Жерлерде, райондордо шахмат тренерлери жок. Даже биздин Талас областында бир дагы шахматный тренер азыр иштеп жаткан жок. Бул өтө бизди
кейтет. Бұл жақсы көрініш емес. Себебі шахмат бұл өнігінің жолы. Ең башқы адам баласына тарбия бере тұрған, ақыл есін тарбиялай тұрған, сабырдылыққа тарбиялай тұрған құрал. Бұл инструмент развития деп қояды. Ошон үчүн бүт мамлекет буга көңүл бөлүп атат. Мен ойлойм, эми көңүл бөлүнө турган убакыт келди. Машыктоочуларга айлык төлөнүп шахмат секциялары иштеп турса, жаштардын кызыгуусу артат эле дешет спорт чеберлери. Талас шаарында Талас областы боюнча командалык шахматный турнир болуп атат. Бул биринчи жолу ушинтип командалык кылып атабыз. Талас шаары жана 4 району 5 шахматисттен курама команда келип ойношуп атат. Жаңы эле биринчи тур бүттү. Кудай бурса бул Мелдештагы Талас областынын шахмат өнүгүүгө зор салым кошот. Арабызга жаш балдарды да коштук. Алардан дагы чоң үмүтүбүз бар. Бул жерде ушундай турнирлер көп болсо, Талас областында шахмат өнүгүп өсүп, республикалык деңгээлге чыгат деген чоң үмүттөбүз. Буга карабай Талас облустук шахмат федерациясынын жетекчиси Бекбай Бекбергенов өз каражатынын эсебинен облустук жана республикалык мелдештерге катышып, таластык спортчулар алдыңкы орундарды камсыз кылышууда. Жакында республикада шахмат боюнча мелдеш өткөрүүлөрү белгиленүүдө. Таластык шахматчылар облустун атынан барып катышууга азыртадан даярданышууда. Орозбек Бешебаев, Талас шаары. Кызылай коомунун уюшулгандыгына быйыл 159 жыл. Андыктан дал ушул күнгө карата коом тарабынан футболдук мелдеш өттү. Ага жалпысынан 6 команда катышып, күч сынашты. Жылыга Кызылай коому май айында жаңы төрөлгөн наристелерге жардам берип келген болсо, бул жылы атайын спорттук беттеш өткөрүштү. Кызылай жана Кызыл Кресттин 8 май бүткүл дүйнөлүк күнү ошого карата футболдук турнир. Бул жерде пограничный частьтин командасы, 2 командасы, анан простой населениядан 2 команда, анан медколледжден 2 команда болуп 6 команда ойношуп атат. Буларга бизден ошо кичинекей белектерибиз бар. Бул ушу команда жана ушу уюмдар менен биз биргеликтен да көп иш-чаралар жүргүзөбүз. Ошого карата ушу футбольный турнир өткөзүп атабыз. Футболдук беттеш 5 саатка созулду. Анткени командалар арасында таймаш кызуу жүрдү. Финалдык турга 2 команда ат салышып, жыйынтыгында мыкты команданы аныктоо үчүн пенальти боюнча таймаш уюштурулду. «20-29 чыгар аскер бөлүгүнүн командасы биринчи орунга жетишип, кубок жана баалуу байгелер менен сыйланышты. Аябай жакшы деңгээлде өттү. Бул спорт ден соолуктун булагы демекчи. Спортто баягы бирөө жеңилүү болот, бирде утуш болот. Баардык нерсени көтөрө билиш керек. Бүгүнкү күндө атаандаштарыбыз да жогорку деңгээлде болду. Биринчи орунду алып, чек ара кызматы алып отурганына Талас областы биз аябай сыймыктанып, сүйүнүп жатабыз. Спорттук таймаш мындан ары дагы өтүп турат. Анткени Кызылай коому облустагы калктын айрылуу катмарын ар тараптан колдоп, азык-түлүк жана акчалай жардам берип келет. Эми ар убак спорттук беттештерди дагы уюштурат. Бегай Масынбаева, Мелис Элебесов, Талас шаары. Ушул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларга жайгаштырылды. Баракчаларыбызга катталып, комментарий калтырып, бөлүшүүнү унутпаңыз. Ал эми алдыда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.